Bir этаж салына турган үйдүн фундаментин куюп бүттүк. Азыр силерге кыска нуска айтып түшүндүрөм. Киргенде холл, бул жакта бир комнат, бул жакта дагы бир комнат, туурада зал, душ туалет, бул жакта дагы бир комнат. Так, ошондо 4 комнат, холл менен 5, душ туалет менен 6. Бул үйдүн ээси бир ай мурун байланышка чыгып туруп, сенен тактап туруп, биринчи 2000 сомго которгон. Келип көрүп, баалашып, бабаш алып кеткенбиз. 25 күн бир айда баштайбыз дегенбиз. Келип бир айдан кийин ишти баштап, мындай пай этапы кетип атат. Так, бул үйдө квадратын алгам, 2 жылдан бери квадратта үй салып жүрөм, бүтүрүшкө корпусга 15 000 сом болот, 1 квадрат. Мисалы, 10го 12 үй салсаңыз чоң үй. 120 квадрат болот, ошону 15 000ге көбөйтөбүз. 10го 10 болсо 100 квадрат, ошону 15 000ге көбөйтөбүз. Так, фундаменттин бийиктиги таза 1 метр. Тиги жери, эң төмөн жери, эң паст жери жалпак тил менен айтканда 1 метр, бул жагы 1,85 болду. Себеп дегенде, бул жагы уклон болчу. Подушкада тегиздеп алдык жерди. Анын үстүнөн 1 метр фундамент коюлду. Фундаментти баштаганда биз айтканбыз, залдын алдын эме кылып коюңуз деп, подвал кылып коюңуз деп. Бир күн кечирээк жооп берди. Фундаментти куюйган болчук. Азыр бунун эмесине чекесиге стойга куйдук, анан кийин ригел куйдук. Бул жерге арматура жаткызып 15 см эме куюлат. Монолит куюлат. Эгерде сразу башында договор болгондо мынтип 15 см пасыраак куят элек залдычы, кийин 15 см монолит куйганда ушу менен тең болуп калат эле фундамент мененчи. Эмен да бүтүрдүк подвалды. Ушундай подвалдар жакса кылдырам десеңиз 100 000 болот залдын алды. Бул подушканы көрүп турасыздар да 10 см чыгып турат фундаменттенчи. Мындан 30 см калтырып, вакуурга айландырып казып чыктык. Казып чыггандан 10 см эмеге куйдук. Бетон куйдук. Берге арматура сеткамак коюп турупчу. Эгерде биздин иш көңүлгө жакса уста керек болсо зорнок кыласыздар. Биринчи зорнок кылып туруп, мана шаар иште керегине 1000 сом которосуздар. Ал силерге 2 000 сом барып көрүп алашып, бабаш алганда сиздин заказыңызды алган болом. Сиздин заказыңызды алгандан кийин 25 күн бир айда ишиңизди баштайбыз. Плюс-минус 5 күн. Эгерде мен үйдү бүтүрүшкө алсам, сразу мондай эмелерди бул арматура мурунку видеодо көрсөңүздөр болот. Эмеге подушкадан чыккан. 14түк. Подушкадан эмеге сесмопояс бүткөнгө чейин чыгарам. Азыр бул эмени баштадык, колонналарды коюпчу. Бул колоннаны коюп туруп куйгандан кийин жок дегенде 2 сутка туруш керек. Катып алыш керек, анан чечилет. Кээ бирлер айтат да, кичине арзаныраак кылса сразу эле чече бербейсиңби, шашылып атам. Жок. Мен 2 күн кармайм. Узагы менен 3 күн туруш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн технологиясын сакташ керек. Ушу туугандар, мен корейский полкада коям, мондай идеал чыгат, размергечи. Бул меш комнат 30 см, себеп дегенде 1 кирпич урулат. Бул жактагы 30 см, бул жактагы 1 эле кирпич урулат.